Эгер биз мугалимди мөмөлүү дарак дей турган болсок, анда мөмөлүү дарактын жемиштери бул окуучулар болот. Ошол окуучулар мөмөлөр өзүнүн бутагын жеген, тамырына доо кетирген мөмөлөрдү бышырып атабызбы деген дагы ой келет. Жогорку кеңештин социалдык комитетинин жыйынында депутат Мерлан Самайкожо мектеп окуучулары аларга тарбия берип жаткан мугалимдерине сыйлабастык менен жолсунсуз аракеттерди жасаган учурда окуучунун ата-энесине же окуучу эрезеге жеткен болсо анын өзүнө тиешелүү айып пулдар салынып, жоопко тартылышы керектигин эскертти. Педагогикалык кызматкерлерге карата сыйлабастык мамиле, мазактоо, жаман сөздөр, адепсиз жаңсуулорду жасоо 3000 сом 12 жаштан 16 жашка чейинки жашы жетелек адам тарабынан жасалган учурда 2000 сом өлчөмүндө айып пул менен жазаланат. Укук бузуу кайталанса 5000 сом өлчөмүндө айып пул же 3 суткадан 5 суткага чейин мөөнөткө административдик камакка алууга. Бул 12 жаштан 16 жашка чейинки жашы жетелек адам тарабынан жасалса 4000 сом менен жазаланат. Комитеттин айрым мүчөлөрү аталган чечимди колдошоорун айтып, коомдук тартипти бузган мектеп окуучуларына карата айып пулдун көлөмүн дагы да болсо көбүрөөк кылууну сунушташты. Жакшы мыйзам экен, анан айып пул боюнча бул азыраак болуп калбайбы? Айып пул боюнча дагы бир топ талкуу болду. Ооба, айып пул боюнча дагы азыраак. Бирок биз азыр 2000 сомдон башталып атпайбы? Кээ бир үй бүлөлөр чындап эле 2000 сом тапканга да муктаж үй бүлөлөр бар. 2000 сом кимдир бирөөлөр үчүн аябай чоң бюджет болуп эсептелинип калат да. Ошол жагын дагы эске алдык. Акыркы учурда социалдык тармактар аркылуу мугалим менен окуучунун ортосундагы чыр-чатак менен коштолгон видеолор тарап, коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштаган. Айрымдары мындай көрүнүштөргө мугалимдердин тажрыйбасыздыгы себеп болоорун айтышса, калгандары окуучунун тарбиясыздыгын жүйө келтиришүүдө. Бүгүн бизге ошол баягы психологдор абдан керек болуп турат да. Ал ата-эне менен да сүйлөшөт, окуучу менен да сүйлөшө турган. Биз ушул штатты мындай министрлик ушуну киргизишиңер керек. Сүйлөшүш керек болот да, дайымачы. Буну айтып эле келебиз, кагазда калып калат да биздики. Учурда Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан мектептердеги тартипти жөнгө салуу максатында жаңы иш пландар түзүлүп жатканы айтылат. Тек гана чектөө менен же мыйзам жазасын берүү менен маселе чечилбейт да. Ошого байланыштуу мисалы президенттин дагы указы чыккан тарбия адеп ахлак боюнча анын алкагында Билим берүү министрлиги тарабынан мектептеги тарбияны күчөтүү боюнча атайын концепция кабыл алынган. Бул ошол окуучулардын тарбиясына таасир этүү максатында. Бул биринчиси, экинчиси дагы бир чоң демилгебиз бар. Буга чейин кээ бир мугалимдер, эл мугалимдери тарабынан энелер мектеби деген демилге болгон. Аны биз бир кеңейтип, мамлекеттик масштабта ата-энелер мектеби деп. Ата-энелер менен иштөө дагы абдан актуалдуу. Аларга ошол педагогдун түйшүгүн, баланы тарбиялоонун түйшүгүн, алар менен кантип иштөө керек экендиги жөнүндө сөзсүз түрдө жумуш жүргүзүлүшү керек деп эсептейбиз. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан мектеп көйгөйлөрүнө байланыштуу бир нече маселелер көтөрүлдү. Өз кезегинде депутат Нуржигит Кадырбеков жаштардын эне тилге болгон мамилеси өгөйлөнүп бара жатканын айтып, бул көрүнүшкө чек коюу керектигин эскертти. Гүлдана Момунова, Алымбек Бейктурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.